Азыр көптөн бери баягы видеодо көп сурашат, сигнализация дейт. Сигнализация жөнүндө азыр толук айтып берем. Бардык дешевый сигнализациялар дагы, кымбат сигнализациялар дагы бирдей иштейт. Машинага коюлганда бир аз өзгөчөлүктөр болот. Негизги основа бирдей болот. Демек, баштайбыз. Сигнализация негизи машинага эмне үчүн коюлат? Сигнализация машинага бирөө эшигин ачып алса, машинаны бирөө жүргүзөм деп аракет кылса, машинаны блокировка кылат, машинаны бирөө рейсинен башка бирөө тийип атат деп баягы звук берип шум кылат. Туурабы? Аварийкалар өчүп жанат. Машинаны коргойт урда алып кетишинен. Же дөңгөлөгүнү бирөө чечип атса, же болбосо бир нерсесин бирөө жулуп атса, ошол вибро ударга дагы чувствосу бар сигнализациянын. Демек, баштадык. Сигнализациянын азыр мындай дешевый сигнализациялар көбөйүп кеткен. Баягы мындай айтканда баягы китайский деп коебуз го. Качествосы жок. Качествосы жок сигнализация дагы, оригинал сигнализация дагы негизи монтажы дагы бирдей, проводдору дагы бирдей эле. Болгону сапатыны фирмага карап тандаса болот. Демек, кеттик. Тема сигнализация. Сигнализацияда баарыбыз билгендей эле блок болот. Блок деген бул баягы мозгиси деп түшүнө эле. Мен блок деп эле коеюн. Ошол бардык сигнализацияны башкарып турган блогу. Блогу жана эки пульту менен келет. Сигнализациялар в основном эки пульт менен келет. Пультта эмнелер болот? Бир кнопкасы эмне болот? Ачат. Бир кнопкасы жабат. Дагы бир кнопкасы сирена. Дагы бир кнопкасы багаж. Эки пультта тең ушундай болот. 4 кнопка, 3 кнопка болот. Бирөөсү ачат, бирөөсү жабат, бирөөсү сирена дегени жанына бирөө барып калган болсо басса звук берет. Багажды болсо багажды басса багаж функциясы бар машиналар багажы ачылат. Так, кеттик. Эми блоктун комплектинде дагы эмнелер болот? Эң алгач блок аксессуарларын айтып кетейин. Биринчи, баягы машинага бирөө тийгенде ошол бирөөнүн тийгенин сезе турган антиударный датчиги болот. Сенсор деп коет. Машинанын металл бар го, темир, пластиктин эмес, кузовдун темирине жабышат. Себеби баягы бир темирдин бул жагына чертсең, о 100 метрден да угулат, туурабы? Ошол темирди бирөө кармаса угулап чертсе. Пластик өткөрбөйт, туурабы? Пластик бул жерине чертсең 2-3 метрден нары жактагы адам укпайт пластикте. Ошол вибро удар жакшы иштеш үчүн муну машинанын кузову болгон болсо, пластиктерин чечип, адам ээси баягыны регулировка кылат да. Сенсорду көбөйтүп азайтып. Ошол водительге ыңгайлуу кылып, көрүнө турган жерге көбөйтүп азайта турган кылып жабыштырылат. Анан ал болсо анын көрүнүшү кандай болот? Ал зымдар арчылып уланбайт. Мындай бир торпуштогу эле мындай комплектинде болот. Эки берде светодиодный болот. Бири кызыл, бири көк. Жана турган, бул жерде мындай бурагычы бар. Оңго, солго иштейт. Түшүндүк, Мисалы, көбөйтүп азайтат да. Ошол жерден сенсорду мисалы чувствосын өтө чувствительный кылып койсо болот, азайтса болот, ошо бурагыч менен. Бул болсо блоко 4-5 зым менен мындай штекер аркылуу сайылып турат. Буну өзүңөр саясыңар, ошо комплектинде штекер келет, штекерди алып, сайып, мунун аркасы самоклейка менен металлга жабышат. Бул биринчи аксессуары. Эми экинчи аксессуары. Машина сигнализация коюлган машиналар торпедода бир лампочка өчүп жанып турат. Байкайсызбы? Ал лампочка эмнени түшүндүрөт? Машинада сигнализация бар деген түшүндүрөт. Экинчи аксессуар бул лампочкасы. Бул дагы бул жагына ошо лампочканын өзүндө зым болот дагы 2 штук. Мен ал экөөнү бир эле тартайын. Блокко келип, бул жерде дагы штекер болот. Bunun sвети роль ойнобойт. Кызыл, көк, жашыл, ар кыл келе берет. Негизи bunun негизги милдети ошол торпедодан айнегине коюлат, лобовой жака. Себеби бул жанып өчкөндө лобовой толугу менен жанат дагы. Бул алыстан келип аткан адам ошол машинада сигнализация бар экенин билдирип турат.
Экинчи аксессуар кетти. Так. Эгерде бул сигнализация оригинал болсо, дагы бир аксессуар бар. Ал кнопка. Программа кыла турган кнопка. Мисалы, могу пульттар жоголуп кетсе, жаңы пультту жаза турган кнопка. Ал кандайча десе, ал мындайча. 2 зым плюс минус келет, эчтекер менен кирет. Ал мисалы дешевый томографтарда пультун жазыш үчүн 7 жолу ушул кнопка басылат, пульту жоголуп кеткенден кийин. Бунун аты валет. Валет деген кнопка. 7 жолу басып туруп, замокту ачса, аварийкалар 4 жолу моргать этет. Анан 5 секундтун ичинде пульттун жаңы сатып алып келген пультту ачкан жапканды басып турса, блок прием болот. Эко чырт звук берет, эко уланат. Түшүнүп атасыздарбы? Ушул кнопка аркылуу жазылат да жаңы пульттар. Бул оригинал сигнализацияларда. Так. Азыр сигнализацияларда ушу 2 аксессуар менен болду, бүттү, калгандары кол менен уланат. Эми кеттик. Эң алгач 12 вольт прямой плюс. Бу жерде предохранитель болот өзүндө. И минус кара. Бул цвети кара болот, бунунку кызыл болот. Толстый болот. Өзү байкалып турат. Bundan başka kara zım yok massaga. Ушул массага бердик. Эми калган зымдар. Эми бул жерде азыр центральный замокты чийип берем, аны акырында түшүндүрүп берем. Центральный замоктун 6 зымы бар бул жерде. 3, 4, 5, 6. Назымда алып турайын. Эми bundan башка кандай зымдар бар? Дагы бир зым кеткен. Сиренага. Цвети розовый болот, кеде кызыл дагы болот. Сиренанын bundan плюс чыгат. Капот жака барып катырарда, мисалы. Мына сирена. Сиренаны барып билебиз, э? Да, көрүнүштө болот. Корпусунда массага катырып койсоңор бир жагын. Сирена булар плюс берсе эле иштей берет. Бул бир сирена башка сигнализацияларга да түшө берет. Бул жөнөкөй эле бир сигналдын бир түрү. Плюс келсе иштейт. Колонка сыяктуу нерсе да. Сиренадан башка сигнализацияда дагы бул жерде дагы бир зым бар. Бунун свети бул эшикке барат. Эшиктин лягушкасы бар го. Эшикти ачканда бир кнопкалар бар, билесизби? Ошо эшиктин лягушкасы деп коет. Водительдерде, көп машиналарда водительдин эшиги отдельно болот, 3 эшик отдельно болот. Ошондо кээ күналарда 4 эшик отдельно болот, багаж отдельно болот. Ошону байкап, эки алдыңкы эшикти табабыз. Экөөнү через диод. Машина, мисалы, көп жаңы машиналар шит приборго улангандагы шит прибор светодиодный болуп калат. Эгерде без диод улата, эшик ачык деген датчик чыгып калат. Ошон үчүн светодиодду бул жака каратып коебуз. Диодду коюп, мына эшиктин лягушкасы бар го, мына эшиктин лягушкасы кандай болот? Мындай болот. Нерде мындай. Таанып атабызбы? Эмне саморез катат. Ошол жердин артында мына контагына муну апарып улайбыз зыбына. Мына кнопка басылса, мунго масса кетет. Басылбаса. Эшик ачык турса масса кетет. Эшик жабык турса 0 болот. Бул жерге диод коюп коебуз. Стрелкасы блокко каратып. Бул жактагы сигналды бул жака өткөрөт, бул жактан кетип аткан массаны машинага өткөрбөйт диод. Түшүндүрө алдым? Ошондо сигнализация bundan сезе берет, машина сигнализацияны сезбейт. Бул эшиктин лягушкасы, түшүндүк, Свети синий черный полосатый болот. Синий провод, черный полоса. Боковойунда черный полосасы болот. Же болбосо, кээ бир күналарда эме дагы кездешип калат. Кээде көк кызыл дагы болуп калышы мүмкүн. Разный бывает. Бирок ушу басы негизинен ушундай болот. Так, кеттик дальше. Эми бул жерде дагы бир зым болот. Ак, тонкий. Бул 6 зымдын ичинде да ак бар. Ал толстый болот.
Эки ак сым бар, толстый болот, экөө тең. Бул жерде ак бар, ал тонкий болот. Бул через замок. Жети кылып коюп. Через замок. Түшүндүңөрбү? Бул плюсовой. Через замокту ачканда плюс чыккан, плюс келет го. Ошол жерге уланат. Бул эмне үчүн? Замокту ачканда сигнализация толук өчүшү үчүн. Же болбосо охранада турганда замокту ачканда bundan команда кеткенде машинанын сигнализациясы иштеш үчүн. Түшүндүңөрбү? Так, дагы бир зым бар. Ал зым желтый. Бул антиугонный. Бул азыр мен бир аз адашып атам. Эки зым бар. Бири желтый, бири оранжевый. Экөөнүн аны текшерип алса болот. Китебинде жазылып турат негизи. Бирөөсү педальга барат, бирөөсү антиугонныйга барат. Желтый эмеге барат. Тормозго. Оранжевый эмеге барат, антиугонныйга. Баягы реле деп чийип бербедим беле? Антиугонныйда мисалы мындай антиугонный бул бензин насостун тогу мисалы бензин насостун тогу кетип аткан болсо, бул жактан кетип атат плюс бензин насоско. Бензин насоско. Ушунун ушул жерге реле монтаж болот, мындай болуп. Так. Мындай монтаж болот, мындай болот тагын. Бул ушу контайнерге келип уланат. Бул зымды үзөт тагын. Бул келип аткан токту 30га бурат. Бул контактка буруп коет. Чыккан питанияны бул контактка буруп коет. 30-чы контактка плюс келет. Эгерде машинаны охранага койсо, bundan минус келет. Эгер охранадан алса минус өчөт. Эгер муну охранага койду плюс минус келди. Замокты ачты 30га плюс келди. 86га да плюс келди. 85ке минус келди. Реле 30ду 87ге кошуп, мындан үзүп коет. 87 адан үзүп коет. Ошондо bundan үзүлүп, бул контактка кошулуп калат. Ошондо машина жүрбөйт. Себеби бунда эч кандай питание жок да. То есть адаштым. Буяка уланбайт да, бул жерден уланып тура берген болот. 30ду 87ге кошкондо бунда питание жок, машина жүрбөйт. Эми машинаны охранадан чыгарганда мына минус өчөт. Замокту ачканда 30га плюс келди. 86га да плюс келди, бирок бул контакттан минус келбегенчө реле кошпойт. 30-чы контакттан келген питание 87 адам постоянно чыгып турат. Бензин насоско плюс кетет. Мына ушундай антиугонный ушул жерге уланат. Дагы бир зымы болсо желтый. Бул педальга уланат, педаль. Баягы педальда лягушка деген нерсени билебизби? Тормоз тепкенде стоп жанат го. Ошол лягушкада эки зым келет. Бирөөсүнөн постоянный плюс келип турат. Лягушкага, мына лягушка датчик. Тормоз тепкенде экинчисине плюс чыгат. Турабы? Ушул тормоз чыкканга мына уланат. Түшүндүңүздөрбү? Плюс келип турган плюска эмес, тормоз тепкенде чыга турган плюска уланат. Желтый. Так, эми сигнализация ушул эле. Азыр мен бул центральный замок чийип берейин. Батпай калды. Баарын өчүрөбүз. Ошол центральный замокту көп адам улай албай кыйналат. Мисалы мен азыр простой машиналарга, мисалы таптакыр сигнализация жок. То есть бир эшикти култаганда бир эле эшик култанып, кайрадан калган эшиктер култанбай турган машиналарга чийип берейин. Мен айттым, центральный замокто 6 зым бар деп. 6 зымдын цветтерин жазып коеюн. Ак. Мен кыргызчасын адашып аттым. Белый, желтый, оранжевый. Неде белый, черный полоса. Белый, деп коеюн. Желтый, черный полоса. Оранжевый, черный полоса. Эми туугандарымдай. Мына актын шериги мына. Белый, черный полосаты экөө бир. Желтый, черный полосаты экөө бир. Оранжевый, черный полосаты бир. Бул кандайча дегенде, мисалы бир электронный буюм плюс минус менен иштейт го. Ошол мисалда себеби мындай түшүндүрүп берейин.
Эми байкаңыздар 6 зым болуп турат, 6 зымдан белый, черный полосатыйлар булар баягы центральный замок пистолет бар го. Мына пистолетти билебиз, баарыбыз. Ошол пистолетке кеткен зым. Түшүнүңүздөрбү? Бири плюс, бири минус болуп барат. Же бул плюс, бул минус болуп барат. Түшүнөсүңөрбү? Эми туугандар мындай. Булар выход деп айтып коем. Булардан питание чыгат. Эми ушул чыгып аткан питаниялар бул оранжевый, желтыйлардан кандай питание кирсе, ошондой питание чыгат. Мисалы, биз азыр таптакыр бир центральный замок жок, 4 пистолет, ар бир эшикте бирден пистолети бар, бир машинага коюп атабыз, мисалы, элестеткиле. Бардык эшиктен пистолеттерин койдук дагы, зымдарын бири-бирине кошуп, төртөөнүн зымын эмнеге алып келдик, туурабы? Кошуп алып келдик. Демек азыр биз пистолеттин бул зымына плюс, бир зымына минус бердик да. Бул жака тепти, нары көзү. Эми бул жака плюс бердик эле да. Мындай плюс, бияка минус бердик эле, тепти. Эми биз алмаштырдык орду. Бул жака плюс, бул жака минус берсек эмне болот? Пистолет кайра өзүнө тартып алат, туурабы? Но щелчок бери кайтат. Демек, эми ушул токту карама каршы кылып иштетиш үчүн бул желтый, оранжевый зымдардан питание кириш керек. Бул баягы биз кайра айтып жүргөн ичинде пятиконтактный реле бар. Эми ал кандайча? Пятиконтактный реле болгондо, туугандар, релени таанып атабызбы? Релени таанып атабыз, Мына реле. Жерде дагы бир реле. Эми жакшылап түшүнүп алайлы. Бул жерде биздин белый контагыбыз мынакей, белый, черный полоса мынакей. Белый, черный. Эми биздин желтыйыбыз мынакей. Но желтый. Бул желтый, черный. Биздин оранжевый, мынакей оранжевый. Мынакей оранжевый, черный. Неде канча контакт болду? 3, 6 болду. Мына ушул 6 зым, ушул ичинде ушу 5 контактуу реледен экөө бар. Ошол релелерге барып уланат. Эми мунун управляющий контакттарын сигнализация пульт аркылуу башкарат. Мисалы, мына экөөнү пульт өзү ичинен, мисалы, плюска берип коет. И жапканды открыть, закрыть деп койлу. Муну закрыть кылайлы. Закрыть кнопканы бассам, мунунга минус пайда болот. Открыть кнопканы басса, мундан минус пайда болот. Түшүндүңөрбү? Бул пульттун баскычтары бар, ачкыч, жапкыч деген. Ошол кнопкалары да закрытты басса, биякта постоянно плюс турабы эки контагында? Закрытты бассам, нор эле иштейт, открытты бассам, нор эле иштейт. Түшүндүрө алдымбы? Эми байкайбыз. Туугандар, бизде муну пистолетти айттым, Демек, пистолетибиз биздин мына эки контакттан каяка кетиптир? Пистолетке. Толугураак айтканда, активатор. Орусчасы айтканда, кыргызча айтканда болуп калат. Билбейм. Активатор, Активаторга кетти. Эми ушул жерде байкайбыз. Эми бул релени билебиз. 30 контакттан питание бергенде 87 Адан чыгып турабы? Демек, азыр биз бул контакттарга масса берсек, эмне болду? Булардан эмне чыгып калды? 30, эгерде реленин схемасын өзүм түшүндүрүп коеюн. Силер билесиңер, видеону көргөн адам түшүнбөй калышы мүмкүн да. 5 контакт реле. Но 5 контакт реленин өзүн алып караганда 30 контакттан кирген питание 87 А деген контакттан чыгып турат өчүгүндө. Реле кошкондо ошол эле питание 87ге аттап кетет дагы.
87'den üzülөт. Мындай айтканда, караңыздар. Мына 30-контакт, мыногу 87А, мыногу 87. Эми байкайбыз. Бул жерде мындай азыр контакт кошулуп турат, 87Ага. Эгер реле кошто, релени жандырсак, бул контакт bundan üzülüp 87'ge koşulup kalat. Түшүнтасыздарбы? Нары секирет. Ошондо 30 контакт өчүгүндө 87 Ада турат, жаңганда 87'ge жылат. Ошондо байкайбыз. Реле өчүгүндө биз 87 Ага минус берсек экөөнө тең. 30 контакттарда минус чыгып туруп атабы? Иә. Эми нол азыр биздин 87-контакттарыбыз турабы? Бунун свети бул жакта оранжевый, черный, бул оранжевый. Ачык сары деген. Буларга биз плюс берсек, эми байкайбыз. Плюс бергенден кийин 87 менен 87А менен 87 экөө бирикпей турабы? Биз азыр 87Ага минус берип койдук. 87'ge плюс берип койдук. Экөө бир убакытта жолуга алабы? Жолуга албайт да, 87'ge кошулат, либо 87Ага кошулат. Түшүнтасыңарбы? Иә. Бул экөөнө бир убакытта жабыша албайт да. Ошон үчүн замкание болбойт эч кандай. Эми байкайбыз. Эми пультту закрытты бастык. Закрытты басканыбызда бул эле кошту. Кайсы контакт менен кайсы контактты кошту? 30 менен 87'ни кошту? Бир эле иштедиби? Ошондо бул закрытты бассак, мында масса пайда болду. Мында плюс турат эле бул контактта. Реле коштубу? Бул контактта эмне бар эле? Плюс бар эле. Бул жерде эмне пайда болду? Плюс пайда болду, турабы? Демек, биздин активаторубуз закрыт болгондо түштү дейлик. Иә, түштүбү? Эми пульт система пультту басканда бир эле жолу реакция кылат. Түшүнөсүңөрбү? Бир эле жолу басканда бир иштетет, өчөт. Түшүндүрө алдымбы? Реле бир эле жолу иштейт, өчөт. Эми реле иштеди дагы, бул bundan плюс релени кошкон убакытта bunga плюс аттады, иштеди, кайрадан реле өчтү. Эми бул массаны өчүрөбүз. Бул кайра иштеп өчкөндөн кийин бул жер эмне болуп калды? Минус болуп калды. Кайрадан минус болуп калды. Эмне үчүн? Себеби реле өчүк. Реле өчүк болгондо 87А дагы минус кайра эле чыгып турат. Турабы? Эми биз открытты басканда дагы эле ошол нерсе. Бул жагында плюс турат, бул жагында минус келгенде, бул жака плюс бергенбиз. 30 контактка чыкты, бул плюска айланды. Эми бул жагында минус постоянный, бул көтөрөт. Түшүндүкпү? Мына ушул жерде сигнализация ичиндеги алтызым ушул релени 5 контакт 2 релеге келип ичине кирип уланат. Эми ошондо биз кандай кылабыз? Биз но оранжевыйды, бу черный оранжевыйды кошуп туруп, эмне көрөбүз? Плюска беребиз. 87 контакттарга кирген токторду плюска беребиз. Бул контакт менен бул контактты желтый, простой, желтый, черныйды минуска беребиз. Ошондо ушул эгерде азыр биз минусун берип, плюсун бербей койсок, активатор иштебейт, себеби реледе плюс жок да. Түшүндүкпү? Бул эми простой. Эми машинанын бир эшигинен култаганда бардык эшиги култанып, бир эшигинен жапкан, ачканда ачыла турган машиналар жөнүндө чыйам. Бул машинада таптакыр сигнализация, центральный замок жок машиналардыкы ушундай. Эми азыр бир эшикти култаганда бардык эшиги култанып, ачканда ачыла турган машиналар жөнүндө чыйып берейин. Ал машиналар, кайсы машиналар десеңер, азыркы мына японский бардык эле машиналар, Toyota, Honda, Mercedes, бардык эле машиналардын бир эшигине ачкычты салып туруп, бураганда бардык эшик жабылат. Демек, анын центральный замогу бар.
Андай машиналарда кандай болуп уланат? Мисалы, бардык унааларда главный эшикте айдоочунун эшигинен башкарылат, туурабы, ачкыч менен. Ачкыч салат, оңго бурайсың, баары култанат. Солго бурайсың, ачат. Эми байкайбыз. Ошол замоктун аркасында же болбосо ошол замок главный эшиктеги баягы не деп коебуз биз? Анда замок деп коебуз го. Баягы эшикти жапканда кармап калган щелчоктун ичине темирлерди управлять этет, туурабы? Мындай айтканда, точныйраак болсун, главный эшиктеги активаторду башкарат, туурабы? Замок салып башкарганда главный эшиктеги активатор түшөт. Туурабы? Ачканда көтөрүлөт. Эми байкайбыз. Главный активаторда көп машиналарда 5 контакт активатор турат. Ал кандайча болот? Мындайча болот. Мисалы, Honda Fit ичип берейин. Honda Fit'in активаторунда мындай активатор алардыкы торпуштук болот дагы. Мына бул жеринде щелчок болот. Ачканда көтөрүлүп, жапканда ылдыйга түшүрөт. Ушул щелчок баягы эшиктин жанында чыгып турган мындай пластиги бар го, темири. Ушуну управлять этет. Түшүнүп Баягы эшиктин көтөрүлүп түшө турган щелчогун управлять этет. Эми ушул блоко, бул мен чоң кылып чыгып атам, негизи бул кичинекей болот көрүнүшү. 5 сым келген болот. 5 сымда 2 зым моторду иштеткен зымдар, негизги баягы активаторго 2 зым келет го, плюс-минус. Ошол зымдар, 3 зым управление. 3 зымдын ортосуна минус келет, байкайбыз. Качан биз ачкычты замокко салып туруп бураганыбызда, оңго бурасак, мисалы, култа ылдыйга түшөт. Ичинде мындай контакт бар. Мындай контакттар бар. Мисалы, зымдар кирет, мынакей. Мындай кирет. Мындай контакты бар. Ортодо турат мына. Эгерде биз ачкычты салып туруп оңго бурасак, бул контакт бул жака тиет. Солго бурасак, бул жака тиет. Түшүнүп Баары элеге окшоп кетет. Бир убакытта эки жака тие албайт, туурабы? Мына качеле сыяктуу да. Бир убакытта эки жака тие албайт да. Оңго бураса мунга тиет, солго бураса мунга тиет. Демек, ачканда bundan кетет, открытта. Закрытта bundan масса кетет. Түшүнүп Ушул кетип аткан питаниялар центральный замоктун блогуна кирет. Бул ошо главный эшикте турган активатор да. Ушу эшиктен барып, бул жакта машинанын салонунда турган центральный замоктун блогуна барат. Центральный замогуна блогуна, мисалы, плюс барып турат, постоянный, минус барып турат, постоянный. Керк машиналарда аварийкадан питаниялар барып турат, эшиктин лягушкаларынан. Эсептеп атабызбы? Эшиктин эки лягушкасынан, багажынан и плафондон барып турат. Жана бул 3 зым. Мына 3 зым. 1, 2, 3 эмес, мына 2. Масса прямой болот. Но 2 зым барып турат и главный мына 2 чыгып турат. Карагыла канча блокто зым бар да. Эми ушулардын ушу блокту табып туруп, блоктун ичинен бул кеткен зымдар бизге маанилүү эмес. Именно бул 2 барган зым маанилүү. Баягы замокты ачканда команда кетип атпайбы? Култаганда, жапканда кетип аткан ушу 2 зымды табабыз. Ушул табып туруп, ошол экөөнү улайбыз биз. Мына 2 зымга. Түшүндүңүздөрбү? Бири открыт, бири закрыт. Биз ошондо биз буларды кандай кылабыз? Биз бул жактан эле көрсөтөйүн мен. Бул жактан мына кетип аткан зымдарды мынакей. Бунун монтаждын түрү көп. Мен азыр бир вариантын көрсөтөм. Бул негизи мен башкачараак монтаж кылам. Азыр мен минус менен управление болгондо көрсөтүп коеюн. Мен монтажды башкача кылам деген ал себеби бул жерде азыр мен түшүндүрүш үчүн гана. Биз биринчи монтажды кылганда сен мисалы Honda Fit'те мына массаны үзүп туруп иштетпесеңиз, култаганда мунга жабышып калат, закрытта ачканда мунга жабышып калат. Мындай айтканда, мына зымдардан постоянный ток чыгып калат да. Андайда сигнал жасса иши башкара албай калат. Мисалы открыт кылгандан кийин закрыт кала албай калат да. Ошон үчүн ортодо массаны таптакыр өчүрүп салабыз. Ошондо 2 зым калдыбы?
Эки зымга биз не дедик, белыйлар подача дейт да, чыгат. Белый черный, белый простой. Ушул экөөнөн выход чыгат деп айтып турабы? Эми биз бул зымдарды үзбөй эле бирини мына закрытка буну улайбыз, открытка буну улайбыз. Түшүндүңөрбү? Ой. Түшүндүңөрбү? Ушул экөөнү улайбыз. Эми мында азыр булардан питание кирип кетсе, актан эчтеке чыкпайт да. Демек биз мындай кылабыз. Биз именно оранжевыйлар бар го, оранжевыйлар. Оранжевыйларды, эки оранжевыйды кошуп туруп бири-бирине масса берип коебуз. Буларда эми байкайбыз, монтажды эми токторун өчүрөбүз мына. Эми байкап турула жакшылап. Ушул жерде өтө тонкий. Эгер бул эки оранжевыйга масса бердик, эми пульт дагы башкарып атабыз. Закрытты бассак, бул жагында плюс барбы? Бул жагында минус бар, туурабы? Реле кошту. Бунда масса бар. Закрытты басса, эми бул жерде биринчи баштан айтайын. Данное время бул эки зымда эчтеке жок, туурабы? Себеби биз желтыйларга эч нерсе улаган жокпуз. Мына желтыйларда эчтеке жок. Желтыйларда эчтеке жок болгон үчүн белый, черныйда эч нерсе жок. Минус 0, эчтеке жок. Плюс да жок, минус да жок. Биз эки оранжевый и оранжевый черныйга минус бердик. Экөөнү бириктирип эле минус берип койдук. Закрытты басканда биякта плюс турат, бул жагына минус келди. Реле кошту. Не болду? Бияктан не пайда болду? Минус пайда болду. Демек, мен азыр айттым, ошондо мен туура эмес улап коюп турдум да. Биякта минус пайда болот экен. Айттым. Ачкычты бураганда мунга тийсе закрыт, мунга тийсе открыт дедим, туурабы? Демек, ушунун ордуна эми пульт команда берип баштайт. Биз массаны алып койдук, ошондо өчтү. Жок болуп калды. Баягы ачкычтын кошкучучу жок болуп калгандан кийин бул экөө холостой болуп калды дагы. Биз закрытты басканда, закрытта белыйдан кичине адаштырып калыптыр. Негизи масса да, короче, мунго масса беребиз. Түшүндүңөрбү? Мунго деле масса бердик. Белый, черный полосатыйдан питание чыгат дагы. Бул контактка келгенде мурда бияктан берип жүргөн контакт пульт аркылуу берилди, машина жабылат. Эми открытты баса турган болсок, мен айттым, пульт бир жолу басканда бир эле реакция кылат дагы, кайра өчөт. Ошондо бул закрыттан питание келбей калгандан кийин кайра бир 0 болуп калды. Открытты басканда бунда минус пайда болду, постоянно плюс бар эле, коштум, ондон масса чыкты. Ошондо эмне болду? Экинчиден плюс чыкканда открыт болду. Түшүнүп Бул масса менен управление болгон машиналарда ушундай болот. Эми кээ машиналар, немецкий машиналар плюс менен иштейт. Бул зымга плюс берсең ачат, бул зымга плюс берсең жабат. Аларда дагы эле ушул эки зымды баягы эле 87 контакттагы келген зымдар бар го. Ошолорду эмне кылабыз? Плюска улап коебуз, болду. Экөөнү бириктирип, бир эле плюска улап коебуз, болду. Кайра ачсак, плюстар чыгып баштайт. Релени карап туруп, бул жакты улай беребиз. Релени түшүнгөн адам, 5 контакт релени, бул жакты түшүнө берет. Түшүндүк, Бардык эле унаалардын системасы ушундай болот. 5 контакт релеге карап уланат ичи. Автозапустун дагы центральный замок дал ушундай уланат. Анын светтери мындай болбойт. Ал зеленый, черный, синий, зеленый и черный, зеленый, короче, зымдардын цвети бөлөк, бирок дагы эле ал жерде 6 зым болот. Бирок ал жерде более подробный болуп түшүндүрүп, бөлүп койгон да, адашпайсың анча. Бирок центральный замок уланышы дал эле ушундай болот. Түшүндүкпү? Мынол центральный замоктун ичи 5 контакт реленин өзү болот. Биз баягы простойго чийбедик, 5 контакт. Ошол простойдо кандай болсо, блоктун, машинанын заводской блогунун ичи дал ошондой болот. Массалар
мындай келет дагы релени эле башкарат ичинде. Реле дагы бардык эшиктерди башкарат. Бул блок управление эмне үчүн коюлат десе, блок управление азыркы жаңы унааларда машинанын заводской пульту блок управленияны башкарат да. Баягы штатный пульттар бар го. Эгерде анын багаж ачылса, багаж да ушул аркылуу ачылат. Эгерде пультту бир басканда главный эшик ачылат, дагы бир жолу басса бардык эшик ачылат, туурабы? Ошол функцияны дагы ушу блок управление башкарат. Машинаны бирөө тийсе дагы, сигнализация иштесе дагы ушу блок управление иштетет. Машинада центральный блок управление ошон үчүн жаралган. Эски унааларда блок управление жок, ошон үчүн нолдон коюлат. Центральный замок нолдон таптакыр жок болгон машиналарга дагы пистолеттерди коюп туруп, сигнализацияны прямой улап койсо дагы болот, бирок сигнализациянын ичиндеги релелер өтө ампери кичинекей болгондуктан көп убакытка чейин иштеп жүрө албайт. Эң жакшысы центральный замокту өзүнчө монтаж кылып, 5 контакт релелер менен монтаж кылып, усилитель сыяктуу кылып, анан кийин сигнализацияны релелерге уласа, көп убакытка иштейт. Түшүндүрө алдымбы? Себеби машина суук болгондо центральный активаторлор иштеш кыйын болуп калат дагы. Көп ток сурап баштайт. Көп ток сурагандан кийин сигнализациянын ичиндеги релелердин амперажы кичинекей болуп, 4 багаж менен 5 активаторго күчү жетпей калат. Эгерде мына релелердин бирөөсү 100 ампер, 100 амперлик релелерди кое турган болсок, ошондо дешевый активатор болобу, же болбосо штатный активатор болобу, бардыгына күчү жетет. Мындай жетиштүү ток чыгарып берет. Мисалы эски машиналарда центральный замоктон үзүп туруп, главный сигнализацияга такыр бардыгын кошкондо бир эшиги ачылып, бир эшиги жабылып, калып кетип, ушундай боло берет. Ал ошол недостаточный токтун эсебинен болот. Алардын бардыгын кошуп туруп, биринчи центральный замок кылып, өзүңүз реле монтаж кылып туруп, ушул кылган монтажыңызга сигнализацияны уласаңыз, ошондо бул жак силовой болуп туруп, блок активаторлор жакшы иштеп берет. Түшүндүрө алдымбы? Эгерде анан дагы бир нерсе айтып кетейин ушул жерде. Ана отдельно чийип берейин. Мына обычный бизде баягы универсальный активаторлор бар го. Универсальный активаторлордун ампераждары кичинекей болот. Берки активаторлордун машинанын өзүндө завод койгон активаторлордун ампераждары көп болот. 2 эсе чоң болот. Ошондо анан дагы ошол заводской активаторлордун ичинде бир маселе бар. Көбүнчө ошол жаңы үйрөнүп аткан биздин коллегаларыбыз кыйналат. Сигнализация коет, култаса бир эшиги култанбай калат. Бир аз туруп култанып калат. Ошондой болгондо бир жерге мани бериш керек. Заводской активаторлордун ичинде нагрузочный вилка деп коет. Ошондой нерсеси бар. Нагрузочный вилка деген моторду кайра иштете берсе, мотор күйүп кетпеши үчүн мотор мыздаганга чейин моторду келген токту ортосун үзүп коет. Түшүндүрө алдымбы? Ал мындайча болот. Бирок мына универсальный активаторлордун ичинде андай нерсе жок. Заводскойдо эмне үчүн бар? Мисалы, келтирип берейин. Главный эшигиңиздин замогу бузулуп калды. Замок ачык бойдон калып кетти, турабы? Ачык бойдон калып кетсе, центральный замок моторлорго ач деп туруп, команда берип, үзбөй тура берет. Турабы? Биз ач деп ачкычты бурадык, ачкыч ошол жерден сынып калды мисалы. Анан машинага ач деп приказ берет дагы ачык бойдон тура берет. Эгер моторлор тынбай иштеп тура берсе, мотор күйүп кетет да, турабы? Ал мотор бир жака шылт дейт, турабы? Бияка жылгандан кийин ал тийип калат да корпуска. Болду, дальше кетпейт. Баягы дворникке окшоп айлана бербейт да алчы. Бир шылкайт этет, ошо менен жыла албайт. Ошондо мотор эмне болот? Питание келип тура берсе, мотор күйүп кетет. Машинанын бир эле активатору орточо 2,5–3 миң сом турат. Ошол нерсени завод страховка кылыш үчүн ар бир активаторго бирден нагрузочный вилка коюп чыккан. Главный эшикте, пассажирный алдында, задний эшиктерде, багажда, кайсыл эшикте активатор турган болсо, бардыгында бар. Ошол заводской активаторлордун ичинде бардыгында ошондой болот. Ал кандайча болот? Активатордун ошол активатор чоң блоктун ичинде мындай кичинекей моторчик турат. Моторчик темирден. Ошол моторчиктин ичинде бул жеринде шотка бар.
Бул жеринде щетка бар. Бул жерде якорь бар. Якорьду билесизби? Корпуста магнити бар. Бул вал чыгып турат. Ошол эмеге кошулат, ушул айландырат. Тиги центральный замок. Эми биздин нагрузочный вилкабыз кайсыл жерде турат? Нагрузочный вилка ушул щетканын эле зымы келет. Бул жерде мындай бир резинадан, ортосу резина, эки бети темир. Нагрузочный вилка коюлат. Андан мындан чыккан питание мындай, мындан чыккан мындай. Бул жагына минус, бул жагына плюс берсең, активатор айланат. Эми ошол плюс менен минус берип тура берсе, бул мотор айланат, ошол мына жерге коюлган текстал ал мындай нерсе. Резинадан жасалат, мындай торпуштук резина. Бул жагына темир жабыштырылат, экинчи жагына да темир жабыштырылат. Бул резинанын составына жез тог өткөрө турган металл кошулган. Негизи резина тог өткөрбөйт, туурабы? Ошол резина куюлуп атканда составына тог өткөрө турган металл, алюмин, жез, ошондой порошок кошулган. Эгерде бул кысылып турган болсо, токту өткөрөт. Эгерде бул ысыгандан кийин резина ишет дагы, контакт бул ичинде резинанын составындагы контакттар бири-бирине тийбей калат. Анан тог өткөрбөй калат. Кайра муздагандан кийин өзүнүн калыбына келет, дагы тог өткөрө берет. Ошондо биз бул жагынан масса келип турат постоянный, плюс келип турат постоянный. Мотор иштетет, щеткалар постоянно тийип турат. Якорь айланат. Якорь кызбайт. Ортодо тог өткөрүп тура бергенде бул щетка кызыйт, щеткадан зымынан бул кызыйт. Ошентип бул кызыганда бунун элестетери температурасы мисалы 30га чыкканда мисалы резина ишет. Резина ишкенден кийин ортосундагы бар резинанын составына кошулган контакттар бири-бирине мынтип отурганда тиет, ишкенде тийбей калат. Ошентип ток өтпөй калат. Ноль бул. Мотор токтойт. Анан бул кандайдыр бир убакытта температура муздайт да, туурабы? Кандайдыр бир убакытта муздайт. Муздагандан кийин кайра тиет, питаниялар оңдолбогон болсо, кайра эле иштейт. Бир аз туруп кайра эле өчүп калат. Ошентип ремонт болгонго чейин ушул моторду күйгүзүп жүрбөй, ушул нерсе сактайт. Машина 10 жыл, 20 жыл кызмат кылып койгондон кийин бул металл ысып, мыздап, ошол составындагы ошол тог өткөрө турган металлдар баягы биз контакттар эмне болот, бири-бирине тие берсе, контакттар эмне болот? Нагар болот, туурабы? Нагар болуп, бири-бирине тийсе дагы тог өткөрбөй калат. Туурабы? Мисалы, баягы реленин ичиндеги контакттары, вытягивающий ичиндеги контакттар бири-бирине тийип ажырай берип, контакт жейилип кетет. Мисалы, мындай контакт болсо, эгер мына контакт экөө учураша берсе, азыр мына тоголок, туурабы? Булар мына жерде кемтик болуп калат да, туурабы? Бул уже какой-то убакыттан кийин бири-бирине жетпей дагы калат. Шылкайт этет, чырк дейт, бирок кошпой калат, туурабы? Мына шылкайт этет, бирок эмнеге жетпей токтоп калат. Себеби бул тоголок мезгилде тийип жүргөн. Мындай кемтигенден кийин тийбей калды. Түшүндүрө алдымбы? Бул дагы ошондой болот дагы. Завод буларга 10 жыл гарантия берет. Биздеги жүргөн азыркы Хондалар, Тойоталар, бул в основном Lexus'tarda, RX 300, 330, 350, жылы 2005 болгон машиналарга эмне болду? Азыр 20 жыл болот. 10 жыл гарантиясы бүткөндө дагы 10 жыл болот атат. Демек, аларда азыр ушундай нерсе көп кездешет. Буну биз активаторду заказ берсек, анын запчастина дагы уже бэушныйларына дагы 20 жыл болгондо, чогуу чыкканда. Ошон үчүн биз азыр буларды ачабыз дагы, мына ортодогу нагрузочный вилканы алып прямой кылып коебуз. Ошондо бул 100% иштеп калат. Бирок опасный болуп калат. Себеби машинаны ачылган же жабылган абалда туруп калса, кокустан бузулуп калып кетсе, ушул мотор күйүп кетет. Мотор күйүп кеткенден кийин активатор целиком сатып алышка туура келет. Бирок азыркы биз баягы универсальный деген мына активаторлор бар го. Активаторлордун бардыгында
нагрузочный вилка жок. Билесиңерби, көбүнчө активатор бузулуп калган болсо, ичин ачсаңар, бул жерлери эрип калган болот. Себеби бул жактан питание кирген менен бул моторчик болот да. Моторчик бул жерде релисти кыймылдатат. Бул жерде бунун моторчиктин бул жерде барабаны болот. Барабаны бул жерде мындай тиштери болот. Мынунча. Мунун да мындай тиштери бар. Ошо тиштери мотор мындай айланса тияка тебет, мотор мындай айланса бери сорот. Тартып алат. Түшүнүп атасыздарбы? Типа рулетка сыяктуу иштетет да. Муну айланса нары түртөт, айланса карама каршы айланса бери тартат. Ошол иштей бергенде муну мотор прямой болгондун себебинен мотор ушул жерде жайгашкан себебинен мотордун бул жерлери эрип кетет. Мотор ысып иштеп тура берсе ысыйттан бул жерлери эрип кетет. Анан бунун бул щеткалары азыр башкачараак форматта жасалгандагы якырдан эрип артка кайтып калат. Мындай айтканда якырга тийбей калат да. Якырга тийип турган нерсе иштей бергенде, мисалы муну мисалы ошол якырдын щетка тийген жери болсо, эки щетка мындай келип тийип турган болсо, якыр айлана берип, якыр өтө катуу кызганда эки щетка эрип мындай тийбей калат. Ошондой болуп иштебей калат. Бул деле өтө опасный деп айтып болбойт. Универсальныйды деле, мисалы штатныйды деле мындай экинчи жашоо берилип аткандан кийин буну алып койсоңуз деле бул мотор дагы 5 жыл иштеп берет. 10 жыл балким. Ошонго бул безопасный эле вариант. Буну ошентип жасап койсо болот. Азыркы ошо Lexus'дарга, Highlander'дей, Foreigner'дей жылы 2010дун ылдый бардыгы ушундай маселе көп азыр. Центральный замокто ошо каналыбызда видеолор бар, ошондо көрүп, кантип мына активатор жасалат, ошол боюнча видео бар. Онлайн окуйм дегендер ушул видеолорду бизге WhatsApp'тан тапшырат да. Кандай ушуларды машинадан өзү мисалы бир жерде эстодо иштесе, ошол жердеги машиналардан чыгарганда ошону видеону бирөөнү тарттырып, көрсөтүп бизге тапшырат. Силер болсо эртең ар бириңер ушундай алып, чийип, ар бир адам жекеден тапшырсаңар. Не только бардык видеолорду уже отчетун алып баштайбыз. Ар айдын аягында отчет болот. Баарыңарга ийгилик, ассалам алейкум.